Шарият акылга салынбайт дейт да. Бирок биз акылга салынып түзүлгөн эрежелерге баш ийип жашайбыз. Эмне үчүн? Шарият акылга салынбайт деп айтылган сөз бир канча бир деңгээлде туура болсо да 90% туура эмес нерсе. Эмнеге? Эгерде шариятты акыл менен түшүнө албасак, анда сага акылың болбосо, анда шарият сага милдеттүү болбойт, кашкойдон айырмаң жок болуп калат. Шарият акыл менен Куран, сүннөттү түшүнүүгө акыл керек. Бирок эмне себептен биздин түзүлгөн эрежелер акылга салынып түзүлгөн деген туура эмес маселе. Жок, акылга салынган эмес. Куран, сүннөт, ижма, кыяска салынып, жана сахабалардын сөздөрүнө, сахабалардын амалдарына салынып, анан түзүлгөн эреже. Мага бир дагы инсан алып келип бере албайт. Муну эреже акылдын негизинде түзүлгөн деп. Андай нерсе жок. Кайсы бир Абу Ханифа түзгөн эрежени алып келиңиз, аркасында бир аят, бир хадис же бир сахабанын сөзү бар. Эми иштихад болуусу мүмкүн. Сахабалардан айтпаган болушу мүмкүн бир маселени, пайгамбарыбыз айтпаган болсун, бирок иштихад Куран, сүннөткө негизделип туруп анан иштихад кылынат. Ойлонуп туруп эле бир иштихад кылынбайт. Иштихаддын аркасында Куран, сүннөт, далилдер бар. Ошого эрежелер акыл менен түзүлгөн деген да туура эмес. Бирок көпчүлүгүндө Али ибн Аби Талиб радиаллаху анхунун сөзүн айтып жүрүшөт да, эгерде динде акыл менен түшүнүш керек болоткон болсо, масыга мас тартканда үстүн эмес астына тартыш керек болчу, асты чаң болот деген сөздү айтып жүрүшөт да. Бул деген нерсе акыл качан иштетилет же болбосо кыяс качан иштетилет, эгер далил жок болсо. Али ибн Аби Талибдин айтып аткан маселеси масыга мас тартыш боюнча далил келди бизде. Пайгамбарыбыз мастын үстүнө мас тарт деди. Эми акылыңды иштетпе, болду. Акылыңды иштетпей буйрукту аткар. Мусулмандын милдети пайгамбарыбыздын угамын жана сахабасынын угамын, Аллах Тааланын угамын жана пайгамбарыбыздын угамын деген сөз. Ошо кээ биркилер сурай берет, эмнеге пешин 4 рекет экен, 5 рекет сен бул жерге акылың киргизбе. Бизге буйрук 4 рекетте пешин келди, болду. Эч нерсе жок болуп калганда суроо келип калды. Анда ошондо акылга салып, бул хадистер бар, бул жалпы эрежелер бар, ошондо мынандай деп далилге, ошол эрежеге өзүнүн оюн кошот. Дагы бир нерсени айта кетейин. Али пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам Муаз ибн Жабал радиаллаху анхуну Йеменге жөнөтүп атканда эмне деди? Сен барып Йемен элине кетип атасың, кантип жооп бересиң дегенде, Куран менен жооп берем деди. Эгер Курандан таппасаңчы деди. Демек Курандан бардык нерсени табыш мүмкүн эмес. Пайгамбарыбыз айтат буну. Анда эмне деди? Сахабанын сөзүн алам деди. Ижмаат алам деди. Аны таппасаңчы деди. Сахаба, аны таппасаңчы аштахиду би раи деди. Мен өзүм акылыма салып, эрежелер менен жооп берем деди да. Пайгамбарыбыз алхамдулилла деди. Кээ бирки адамдар ушул хадиске дагы тийишет, бирок бул машхур хадис Ханафи мазхабта амал кылынган жана дүйнөдөгү бүтүндөй аалымдар амал кылган эреже. Кээде санады алсыз болсо дагы мааниси туура болуп, же болбосо бул машхур болгондуктан анын санадына да көңүл бурган эрежелер бар. Ошон үчүн ушул Муаз ибн Жабалдын сөзүнөн улам далилдер канча экени аныкталган. Куран, сүннөт, анан ижма, анан кыяс. Демек, эч нерсе табылбай калганда муштахид мутлак өзү эрежеге карап өзүнүн акылынан жооп берет. Бирок акылынан жооп берди дегенде да бир нерсени түшүнүш керек да. Муштахид мутлактар ойлонгону шариаттын эрежесинин негизинде ойлонот.